мыйзамды колдойм, тактап коесуздарбы? Ошондо Шопоков, Кемин, Талас шаарларына канча каражат бөлүнөт? Сом менен. Жалпы суммасы бул 17 миллион евро. Ошондо тиги конвертация болуп атканда ошол күнгө лайыктуу. Анда евро менен айтсаңыз, шаарларга канча каражат бөлүнөт? Элвира Жакалбековна, уруксат берсеңиз, таза суу мамлекеттик Азамат мекемесинин Мырза, башчысы. мы же с вами часто встречаемся в комитете. Даярданып келбейсиздерби, сразу эле? Мен айткан анда Кемин шаарына 4 миллион евро. Шопоков шаарына 4 миллион, Таласка 7,2 миллион евро. Ошондо Шопоковто эмне канализация, анан жалпы эмне иштер кылынат? Суу түтүктөрүн жаңылоо жана канализация тармагын алмаштыруу. А Кеминде то же самое, э? Кемин менен Шопоковто таза суу системаларын алмаштыруу система суу жаатында кээ бир учурда ошо канализация сеттер болот, а Таласта экинчи фаза болгондуктан бир гана канализационный система менен жаңы очистной сооружение курулат. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Мага деген Панфиловдун жарандары, Панфилов районунан ошол бир айыл өкмөттөн кайрылышып, именно таза суу боюнча трубалардын баарын 19-жылы бүт алмаштырылышыптыр, иштер кылыныптыр, сумма абдан чоң. Бирок ошол подрядчик деген аябай начар трубаларды коюп, аябай иш башаламан ызы-чуу болуп, эл аябай тияктан нааразы болуп атат да. Бул катты мен вице-спикерибизге тапшырдым. Бирок деген ушундай маселелер кийин чыкпайбы? Туура айтасыз, ал маселе боюнча бизге да кат келген. Бүгүн комиссия даярдалып, приказ менен жерине чыгып, полный ошол маселени изилдеп чыгып, анан тиешелүү чаралар болот. Панфиловдо курама айыл өкмөтү боюнча. А бул жерде Кайсы подрядчиктин фирманын аты ким? Минур. Минур? Минур деген ошол Панфиловдон нарында да иштерди жасашыптыр да. Минур деген алар кимдер? Они какие-то неприкасаемые деп атышат да, сөздүн ачыгы. Карап чыгабыз, Элвира Жакалбековна. Караштырыңыздар. Аябай чоң суммада. Анан буларды деген мен ойлойм кылмыш иши козголуш керек. Они полностью трубаларды восстановить этиш керек. Анан ошол жакта элден мага кайрылган адам, ал өзү өмүр бою доктур болуп иштеген адам кайрылып атат да. Бул кандай деп? Шуну аягына чейин чыгарып бериңиздер. Анан ушул боюнча Шопоковто, Кеминде, Таласта бул маселе трубалар боюнча анакындай ызы-чуу бир 5 жылдан кийин чыкпайт деп кепилдикти ким берет? Бул жерде долбоорду толугу менен шаар мэриялары аткарат. Технадзор шаар мэрия жагынан болот. Булар каражаттарды качан алышат? Ратификация өткөндөн кийин В течение какого периода времени? Урматтуу жетекчи, в течение какого периода времени они получат эти деньги? Ратификация өткөндөн кийин мыйзамга белгиленген тартипте президент кол коюп бергенден ички процедура бүткөндөн кийин ишке аша баштайт. 25-жылдын аягына чейин алышабы? 25-жылдын аягы, 26-жылдын баштары болуп калат. 26-жылы алышат экен да. Ошондо деген жоопкерчилик кимде болот? Шаар мэрияларында болот. 3 мэр отурасыздар да? Айтып койсоңуз микрофонго, кандай иштер жасалат? Да, давайте. Шопоковдун мэри. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, Элвира Жакалбековна. Биздики Шопок шаарынын мэри Станов Нуралий Санзбаевич 4 миллион евро, 2 миллиону грант, 2 миллион кредит кылып алып атабыз. Суу түтүкчөлөрүн толугу менен шаар ичинде алмаштыруу багытына жумшалат. Кредиттик багыттагы акча каражатын биз жергиликтүү бюджеттен, элден чогултулган акча менен кутулабыз деп ошол менен киргизип атабыз. Бирок бул кредит ушул маселе ошондон кийин инфраструктурный жана суроолуу маселенин баары жабылат деп ойлойсуздарбы? Жетишеби? Жабылат, жетишет. Анткени буга азыркы күндө билесиз, жана водомерный счетчиктер орнотулган эмес. Эски бойдон эле ар бир үйдө суу агып отурат да. Анан азыр бул проект менен кирсе, водомерный, то есть бүгүнкү күндүн заманын талабына жараша ар бир үйдө счетчик менен, оплаталарда соответственно счетчик менен болот. Тендерлерди, значит, вы будете объявлять? Да, тендер мы будем объявлять. Так, а сизчи, Кемин, анан Таластын мэрлери, сиздердики иштер кандай? Эми ушунча жогорку кеңешке келдиңер, эми айтып койгула да, элдерди күтөт да. Саламатчылык. Биздики деле ушундай. Сиз Таласпы? Кемин шаары. Кечирип коюңуз, азыр мындай өзүңөр тааныштырууну айтсаңар. Абдывалиев Кайрат, Кемин шаарынын мэри. Бизде деле ушундай Шопоков шаарындай 4 миллион еврого проект иш аткарылат. 2 миллиону бул грантовый, 2 миллион евросу
бул деген эне кредитный эмеге тыйын келет. Бизде да трубалардын баары, түтүктөрдүн баары 50 жылдан бери уже эскирип, уже такыр эле болбой калды да. Жума сайын бирден паров болот биздечи. Анан ошону ушул проектке бизге аябай муктажбыз, керек бизге. Анан кийин жана мен коллегам айтып кеткендей, биз баарына даярбыз. Мэрия кепилдик берет. Сиздер даярсыңар. Анда ошондо 3 миллион 739 миллион деп бул кайсы каражат жөнүндө сөз болуп атат? Ушул да, биздин кагаздарда. Ушул бу Азамат? 4 миллион. 4 миллиондан биздики. 4 миллион, Ошол толугу менен бүт инфраструктурунун бүт маселе проблемаларын баары чечилет деп атасыздар, И талас у вас тоже, да? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Айтып койсоңуз? Талас шаарынын мэри Астанакулов Байшбек Кахраманович. Так, биз Талас шаарына 7 миллион 200 миң жалпы сумма, 3 миллион 600 миң бул кредит, 3 миллион 600 миң бул грант. Бул суммага биз 11 километр канализация кылабыз. Андан сырткары калган суммасына очистной сооружение толугу менен оңдойбуз да. Ошо менен бүт маселе чечилет, Бул менен толук маселе чечилет деп айтууга болбойт, бирок биз өзүбүздүн каражатка жараша кредитти алып атабыз, бирок жергиликтүү бюджеттен да жасап атабыз бүгүнкү күндө кошумча. Анан республиканский бюджеттен да кошумча бар, бирок толугу менен ушул кошумчаны киргизгенде бул чечилип калат. Канча кошумча каражат тартып атасыздар? Биз жергиликтүү бюджеттен бүгүнкү күндө бир где-то 30 миллион сом тегерегинде карадык. Ал ички көчөлөрдүн бул жакка кирбей калган негизинде ал жакка кирдирдик да. Ички көчөлөргө. Анда сизде да кошумча каражат каралат экен, Республиканский бюджеттен дедиңиз, Жок, жергиликтүү бюджеттен. Жергиликтүү бюджеттен. Все, хорошо. Урматтуу жетекчилер, мен бул суроону эмнеге берип атам, анан депутаттарга каттар келбесин. Жаман трубалар коюлуп калыптыр, Шопоков, Кемин, Талас деп. Анан бунун баары азыр сиздердин сүйлөгөнүңүздөрдү канча миллиондогон эл укпаса деле көпчүлүгү ошол жергиликтүү кеңештердин, жергиликтүү ошакта элдин маселесине чечилип атат деп болуп калып, анан кийин бул маселе жаман подрядчиктер алып алып, кийин иш козгоп, биз ызы чуу болбойлу. Рахмат, колдойм. Рахмат.